Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде Кыргызстанда 13 жаңы коронавирус оорусуна учурлар катталды. Анын ичинде Бишкекте 1, Нарын областында 3, Ысык-Көл областында 2, Чүй областында 1, Ош областында 5, жана Жалал Абад областында 1 киши катталды жаран. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 107 учур жаран ошо коронавирус менен катталган. Анын ичинде Жалал Абад областында 51, Ош областында 28, Чүй областында 4, Баткен областында 1, Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 8, Нарын областында 4, Ысык-Көл областында 2 киши катталды. Аларды бөлүштүрсөк, 49 киши эркектер, 58 киши айылдар болуп атат. Жашына бөлсөк, 11 жаран 15 жашка чейин балдар, анын ичинен 1 жашка чейин 2. Азыр жанагы ошо бардыгы 107 киши ооруканаларга жайгаштырылган, жаткырылган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3-ө оор акыбалда, 2 стабилдүү десек болот, Ноокан аймактык ооруканасында, бирөө Ош областтык бириккен ооруканасында, ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук. Коронавирустун жана кырдаалы башталган бери 8186 тест изилдөө анализдер жасалган. Анын ичинен бир сутканын ичинде 777 обсервация ошо чегарадан келгендер 5138 башынан болгон. Анын ичинен 370 үйлөрүнө уже чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 1592 киши обсервацияда жатат. Андан кийин жана байланышуу жарандардын саны жалпы 5771 киши катталган. Анын ичинен жакын катнаш жанагындай үй бүлөлүк жакын туугандары бардыгы 1561 киши биздин көзөмөлдө. Андан тышкары экинчи категориядагы байланышуу жарандардын саны 4210. Бул жерде мындай атайы суранат кетет элем. Биз азыр 2 күнүн ичинде салыштырмалап алсак, 10 киши кечээ, 13 киши жаңы учурлар катталып атат. 23 кишинин 4-ө сырттан келген коронавирус деп санасак болот. Калган 19 өзүбүздүн ичинде ошол жанагындай байланышуу режимин сактанбаган, колдонбогон себебинен өзүбүздөн чыгып атат. Биздин медициналык кызматкерлер ушундай кыйынчылыкка карабастан иштеп атышат күнү-түнү. 3 кишини кечээ ооруканадан дарылап чыгарышты. Бул жерде болсо 4 бала 2 сутканын ичинде чыгып атат, плюс болуп туруп. Андан тышкары 5 үй бүлөдө 15 жаңы инфицированный адамдар 2 сутканын ичинде пайда болуп атат. Бул себеп эмне болуп атат? Себеп жанагы карантинди колдонбогон үчүн ушундай бизге мындай күч, бизге кыйынчылык алып келген ушундай окуялар пайда болуп атат. Биздин тармак боюнча Кыргызстан боюнча 257 мобилдик бригада иштеп атат. Аларга эми жардам бергениңер бардыгыңар эле ошо жанагындай изоляцияда жанагы өзүнчө обочолонуу режимде турсаңар биз үчүн чоң жардам болот. Андан тышкары айтып кетсем,
мына көп суроолор болуп атат, медицина кызматкерлери жумушуна бара албай атат, кайра үйүнө жеткизе албай атат деген күндөн күнгө бул көрсөткүч өз калыбына келип атат. Бүгүнкү күндө 797 автоунаа бекитилген. Дагы муну көбөйтөбүз. Андан тышкары жана өзүм барам, жардам берем деген медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө 180. Ал өзүнчө бир топ болуп, алар күндөн күнгө Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Бир топ суроолор болуп атат, жанагындай дары-дармектер барбы, жетеби? Бардыгы күнүгө жанагындай бул маселе жасалып атат. 3 айга жете турган дары-дармек складдарыбыз да бар, оорукана бар. Атайы коронавируска ошо жанагындай катталган ооруларга антивирусный терапия деп коебуз. Анда азыркы мындай эң керектүү дарылар бардыгы бар, дагы эл аралык коомчулук менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары медицина кызматкерлери ооруп атыптыр, ушундай болуп атыр деген сөздөн алыспыз. Бир да Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бир да медицина кызматкер ошол ачактарда иштеген эч ким ооруган жок, эч кимде жанагындай тесттери аныкталды, положительный экен деген андай эмелер жок. Расмий түрдө кабар берип атам. Биз берип аткан маалымат тунук, толук. Бул жерде биз жанагындай катып атат, мындай кылып атат деген сөздөрдөн алыспыз. Рахмат. Касым Бешевич, экспресс-тесттер боюнча айта кетесизби? Экспресс-тесттер жанагы сапаты кандай деген сөз болуп атат да. Мындай болуп атат, жана бул маселени Белоруссия бир мамлекеттин эмесин тесттерин кайтарды деген бизде андай жок. Тесттер келген экспресс-тесттерди. Алар бардын биз жанагындай эталонный, контрольный тестирование деп ПЦРге текшерип андан кийин гана иштетебиз. Есть вопросы по качеству тест-систем. Все экспресс-тест-системы проходят у нас лабораторный контроль. Обязательно первые образцы перепроверяются, только после этого мы запускаем. Чоң рахмат, урматтуу телезкөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Мамбетов Касымбек Бейшенбекович болду. Биздин бүгүнкү брифингти Түз Оодон ЛТР, КТРК, Ала Тур 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен КЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинин ЛТРдин YouTube каналы жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальный правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп алдыңыздар. Бүгүн Кыргыз Республикасындагы эпидемиологиялык абал тууралуу сөз болду. Уважаемые телезрители, радиослушатели, в пресс-центре сегодня у нас был Министерство здравоохранения Кыргызской Республики Мамбетов Касымбек Бейшенбекович. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-Тур 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен КЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале КТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү социальное правительство Биринчи радио. Спасибо.